Апам аял алсаң идиштеримди өткөрүп бербейм деди. 3-1 тууганбыз. Мен үйдүн кенжесимин. Эки байкем эбак эле үйлөнгөн, өз алдынча турушат. Апам менин колумда. Атам каза болгондон кийин турмушка чыккан жок, бизди жалгыз өстүрдү. Айзирек менен бир форумдан таанышкам. Мен издеп жүргөн кыз экенин дароо байкадым. Жогорку билимдүү, орундуу сүйлөйт, өзүнүн ою бар. Ал учурда башка бирөө менен жүрчү. Болгон аракетимди кылып, анысын жоготтум. Апа, үйлөнсөмбү дегем. Үйлөн? Кой демек белем. Болочок келиниңиз менен таанышасызбы? Таанышканды кое турчу. Кимди алсаң ошону ал. Болгону тиги идиштериме колун тийгизбейм. Тамакты өзүм жасайм. Келиниңиз эмне кылат анан? Билбейм. Мен айтарымды айттым. Кээ бирөөлөр келин алсам колум узарат деп жыргашат. А менин апам ашкананы өзүм тейлейм дегени кызык. Айзирек экөөбүз сүйлөшүп, ашыкча чачылбай эле коюуну чечтик. Туугандарды чакырып бата алдык. Ошентип бир заматта жаңы статуска ээ болдум. Апамдын талаптарын келинчегиме айткан эмесмин. Канча ирет батындым, бирок эрким жетпеди. Алгачкы күндөрү апам тамакты өзү жасап, идиштерди өзү жууп жүрдү. Айзирек баарын байкап турду, бирок унчуккан жок. Апа, бул сонун бокал экен. Кайдан алдыңыз? Раматылык кайнатаң белек кылган. Бул чынынын сүрөттөрү абдан кооз экен. Ооба, мага дагы сүрөттөрү жагат. Жумуштан келсем, экөө идиштерди кармалап божурашып отуруптур. Апам эч кимге карматпаган идиштерин Айзирекке бергенине таң калдым. Унчукпай бөлмөмө кирип кеттим. Апа, тузун канча кошом? 1 кашык болот. Даамы баары бир сиздикиндей болбой жатат. Эч нерсе эмес. Сиз эле жазаңызчы. Жасай бер, ошентип акыры окшошот. Билбейм кантип, бирок Айзирек апамды жибите алды. Азыр апам ашканага басып дагы барбайт. Баарын келинчегим өзү тейлейт. Идиштерди акырын коюп жатканын көргөн апам ыраазы боло жылмаят. Кээде өзү бул идиш кайда деп сурап калат. Бул учурда жубайым дароо издегенин таап берет. Апа, сизге эмне болду? Эмне болуптур? Позицияңыз өзгөрө түшкөнүн айтам да. Уулум, тиреше бергендин эмне пайдасы бар? Келиним дагы бул үйдүн мүчөсү. Ал мага баалуу болгон нерселерге аяр мамиле жасай алаарын көрсөттү. Болгону ошол. Аялың акылдуу деңизчи. Башымды оорутпай тур, жумушуңду кылчы.